Өзгөннүн Куршап айыл аймагындагы базарда өрт чыкты. Бүгүн 11-июль күнү түшкү саат 12:43 чамасында Өзгөн районунун Куршап айыл аймагындагы Куршап базарындагы Миң Түргүн дүкөнүнөн өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда өрттү өчүрүүгө 4 бөлүм тартылган. Саат 13:20 Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облустук башкармалыгынан ыкчам топ, тез жардам жана рейд кызматынын бригадалары, ошондой эле ички иштер кызматкерлери жерине келген. Учурда өрттү өчүрүү иштери уланууда. 2025-жылдын 11-июль күнү Өзгөн районунун Куршап айыл аймагынын Куршап борбордук базарынан саат 12:41 чамасында өрт катталды деген маалымат келип түшкөн. Жалпы Өзгөн райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 4 эсеп тартылып, жаран коргонуу кызматтарынан жалпы 134 кызматкер жана 8 техника жеринде иш алып барууда. Андан сырткары Ош облустук башкармалыгынын ыкчам топ жана турист кырдаалдарды башкаруу борборунан көчмө башкаруу пункту иш алып барууда жеринде. Саат 14:30 чектөө берилди. Толук өчүрүү иш чаралары азыркы маалда жүргүзүлүүдө. Ошто жаш кызга карата туура эмес мамиле жасаган агайга чара көрүлдү. Ош шаарында жаш кызга карата орой мамиле жасаган эркек киши кармалып, айып пул салынды. Бул тууралуу бүгүн 11-июлда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Социалдык желеде жаш кызга ыдык көрсөттү делген видео тарап талкуу жаратууда. Маалым болгондой, милицияга жабырлануучу тараптан арыз түшүп, текшерүү иштери башталды. Милиция Оштогу жогорку окуу жайлардын биринде мугалим болуп иштеген 1972-жылы туулган жаранды аныктап, ага майда бей баштык боюнча протокол түзүлдү. Ага карата 5500 сом өлчөмүндө жаза салынды. Сулайман тоо милиция бөлүмүнө анын жүрүм турумун катуу көзөмөлгө алып туруу тапшырмасы коюлду. Малдар малдыгын кылышат экен да. Бишкектин вице-мэри ачууланды. Бишкек шаарынын мэринин орун басары Жамалбек Кырсалиев социалдык тармактагы баракчасында асфальт басылып жаткан жолду тебелеген жол танабастын видеосун жарыялады. Бөлүшкүлө достор, эл көрсүн, дөгүрсүгөн, көпкөн жигитти. Күн ысыкта акактап кетип кирип кетишти дейин десең, күн салкында деле малдар малдыгын кылышат экен да. Акыркы жолку катачылыгыңыз болсун деп билдирүү калтырды ал. Булак суперкежи. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Чөптүн убагында абайлагыла. Баран чөп менен кошо пресстелип калган сүрөт талкууда. Социалдык тармактын колдонуучулары бул сүрөт Жалал Абад облусунун Чамалды Сай айылында тартып алынганын жазып жатышат. Дыйкан чөп чогултуу учурунда күтүлбөгөн окуяга туш болуп, пресс-подборщик менен чогултулган чөптүн арасынан чоң варан чыгып калган. Адистер бул жырткыч кокусунан чөптүн арасына кирип кеткен болушу мүмкүн деп божомолдошот. Бул жаныбарлар боз же тактуу варан болушу мүмкүн. Алар Кыргызстанда сейрек кездешкени менен өлкөнүн түштүк тарабында, айрыкча жайында жолугушу мүмкүн. Экологдор мындай учурларда тынчтыкты сактоону сунушташат. Анткени варандар коркунучтуу көрүнгөнү менен адамдарга көп учурда зыян тийгизишпейт. Аксы районундагы айылдарда жүргөн селдин кесепеттери такталды. Бул тууралуу президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн кабарлашты.
Маалыматка караганда, кечээ саат 17:00 чамасында Аксы районунун Ак жол айыл аймагына караштуу Кой Таш айылында нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен кыян жүрүп, 5 көпүрөнү жараксыз абалга келтирген, 4 электр мамычасын жана 1 электр көмөк чордонун суу агызып кеткен. Учурда айылдагы 150-гө жакын кожолукка электр энергиясын берүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Кыян Кербен шаарына караштуу Жергетал, Кашка суу жана Тосту айылдарында каптаган. Бул айылдарда да тазалоо жана калыбына келтирүү иштери бүтүү алдында турат. Облус башчысы Тилек Текебаев Кой Таш айылындагы тазалоо иштери менен таанышып чыкты. Булак турмуш кежи. 2025-жыл 11-июль Аксы району Ак жол айылы Кой Таш айылы. Сел жүргөн 10-июнь күнү жандын высокосунан нугунан чыгып кеткен, көпүрөнүн оозу бүтөп калган. Көпүрөнүн үстүнөн ашып, мондай чоң таштар бул жолду жаап калган. Азыркы учурда 3 техника иш алып барып атат. Кечке чейин жол каттабы кайра калыбына келтирилет. 21-июльдан баштап жалган маалымат тараткандарга айып пул салынат. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу бүгүн 11-июлда президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, мыйзамдын максаты маалымат коопсуздугун жана жарандардын объективдүү, анык маалыматтарды алуу укугун камсыз кылуу болуп эсептелет. Ал 18-июнда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзам менен укук бузуулар жөнүндө кодекс анык эмес, жалган маалыматтарды таратуу үчүн жоопкерчиликти караган 1093 берене менен толукталды. Мында жалпыга маалымдоо каражаттарын же интернет тармактарын пайдалануу менен жалган маалымат таратуу коомдук тартипти, жарандардын же уюмдардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузса, же болбосо коомдун же мамлекеттин мыйзам менен корголоочу кызыкчылыктарын бузууга алып келсе, анда жеке жактарга 20 000 сом, юридикалык жактарга 65 000 сом айып пул салынат. Ошондой эле киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык жогорудагы берене боюнча укук бузуу жөнүндө протоколдор ички иштер органдары тарабынан түзүлөт, ал эми соттор аларды карайт. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Булак Суперкежи. Бишкекте мөөнөт өткөн чет өлкөлүк азыктар сатылып келген. УКМК 3 адамды кармады. Чет мамлекеттерден мөөнөтү өтүп кеткен тамак аш азыктарын өлкөгө алып келип, аларды кайра жаңы товар катары жасалмалап, сатып келген деген шек менен 3 жаран кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык, Корзина жоопкерчилиги чектелген компаниясынын 37 жаштагы негиздөөчүсү 5-6 жылдан бери өлкө аймагына чет өлкөлөрдөн арзанатылган баада алынган тамак аш азыктарын ташып келген. Ал мөөнөт өткөн азыктарды өлкөгө колдонууга жарактуу товарлар менен аралаш жүктөп келип турган. Бул өз кезегинде импорттук көзөмөл баскычында текшерүү иштерин татаалдаткан. Атайын кызмат Европадан соус, сыр, май, деңиз азыктары ташылып келип турганын белгиледи. Товарлар кайра өлкөдөгү ири базарларга, Бишкектеги элиталык кафелерге, ресторандарга, кофе ичүүчү жайларга сатылып турган. УКМК аталган компаниянын Бишкектеги дүкөнүндө тинтүү жүргүзүлгөнүн да маалымдады. Ал жактан товардын жарактуулук мөөнөтүн өзгөртүүчү лаборатория, оригиналдуу этикеткаларды бурмалоо үчүн шаймандар, чекене түйүндөр жана онлайн платформалар аркылуу жүргүзүлгөн массалык сатуулар боюнча иш кагаздары табылган. Натыйжада Корзинка жоопкерчилиги чектелген компаниясынын иши токтотулуп, негиздөөчүсү менен бирге компания директору жана дүкөндүн башкаруучусу камакка алынган. Учурда мыйзамсыз схеманын башка катышуучуларын аныктоо иштери жүрүүдө. Булак Суперкежи. Ош шаарында козголгон кылмыш ишин жеңилдетип берүүнү суранып, милицияга пара берип жаткан жигит кармалды.
Бул тууралуу бүгүн 11 июлда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалымдалгандай, 2001 жылы туулган жаран 2 өспүрүм кызды коркутуп, канал жээгине алып барып, эч бир себепсиз сууга төртүп жиберген. Кыздарды жергиликтүү тургундар куткарып, тез жардам кызматы жеринде жардам берди. Шектүү тергөөдө суракка алына баштаганда милициядан маселени оң жагына чечип берүүнү суранып, ага 50 000 сом берип жаткан жеринен кармалды. Шектүүгө карата сот тарабынан 2 айлык мөөнөткө камакка алуу баш коргоо чарасы тандалып алынды. Учурда бул кылмыш иши боюнча тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Кара Сууда мамлекеттик кызматкерлер кармалышты. Кара Суу районунда жер тилкелерин мыйзамсыз берүү менен алектенишкен делип 5 жаран кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн айыл чарба, жер маселелери жана инфраструктураны өнүктүрүү бөлүмүнүн баш кадиси, Кара Суу райондук шаар куруу жана архитектура бөлүмүнүн баш кадиси, агрардык өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары жана коомдук комиссиянын мүчөлөрү Ош облусунун ачык участкасындагы жер тилкелерин мыйзамсыз сатуу жана бөлүштүрүү боюнча коррупциялык схеманы уюштурушкан. Аталган факты кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмачылык, алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. УКМК учурда окуяга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Өзгөндө адамдардын коопсуздугу үчүн тротуарга курулган тепкич алынды. Бүгүн 11 июлда Өзгөн шаарында тротуарды ээлеп алган тепкич буздурулду. Бул тууралуу медиадан билдиришти. Маалыматка караганда, шаардын Борбордук көчөсүндө мыйзамсыз жайгашкан коомдук тамактануучу жайдын тепкичи боюнча ашкана ээси менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Натыйжада ашкананын ээси өз ыктыяры менен тепкичти алды. Тепкич кызыл сызыкка чыгып кеткендиктен жөө жүргүнчүлөргө тоскоолдук жаратып келген. Ош шаарында жүздөө эне, Баатыр эне орденин жана эне даңкы медалын тагынышты. Бүгүн Ош шаарында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан ыйгарылган 54 Баатыр эне ордени жана 44 эне даңкы медалын тапшыруу аземи өттү. Ага шаар мэри Жеңишбек Токторбаев, шаардык кеңеш төрагасы Болот Байетов, Баатыр энелер жана алардын жакындары катышты. Сыйлоо аземинде алгач, маданият кызматкерлери тарабынан энелерди даңазалаган концерттик программа тартууланды. Кала башчы жана шаар кеңеш төрагасы энелерди куттуктап, коомдун өнүгүшүнө жана келечек муунун калыптанышына өзгөчө салым кошкон энелерге бекемден соолук каалап, алган жогорку сыйлыктары менен куттуктап, орден, медалдарды тапшырды. Маалымат үчүн, Баатыр эне намы 7 жана андан көп бала төрөгөн, балдарга бардык жактан татыктуу тарбия берген энелерге ыйгарылат. Намды тиешелүү жолго ылайык алуу үчүн жаран катталган дареги боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кайрылса болот.